Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Азыр бизде адабий окуу сабагы. Сабактан баштаардан мурда баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү күнүңөр эң сонун болсун. Урматтуу 4-класстын окуучулары. Силер эң аракетчил, ынтымактуу окуучусуңар. Баарыңарга ийгилик каалайм. Анда алтын эреже менен таанышып алайлы. Биринчи, тазалыкты сактайбыз. Экинчи, онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Үчүнчү, тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Төртүнчү, ата-энелерибизге жардам беребиз. Бүгүнкү сабактын темасы сот болгон коен. Тамсил. Тамсил деген эмне? Тамсил адамдардын кылык жоруктарын, айбанаттардын образы менен чагылдырылган чыгарманы тамсил дейбиз. Чыгарманын автору Митин Алыбаев. Жакшылык кылган адамга жамандык кылуу менен жооп кылуу туурабы? Силер кандай ойлойсуңар? Албетте туура эмес. Эмесе кыйынсынып жатып, коенго шылдың болгон карышкыр тууралуу бул текстти окуйлу. Айласыз айт далада ач карышкыр, жорсуда жолу болбой ач калыптыр. Там-таңдап тамак издеп ач калыктан, токойго үмүт менен ал барыптыр. Убара урун албай бир да жанга, жер шымшып токтой калат анда-санда. Бир кезде көптөп байкуш түшүп кетти, атайлап мергенчилер казган анга. Темселеп ары кетти, бери кетти. Тырмышты түшүк тартты, азап чекти. Карышкыр кара жанын карч урса да, булаңдан чыкпасына көзү жетти. Демейде деми бийик эр кашабаң, азыр ал аша кетти намысынан. Тиштенип чымырканып алат каткырды, келгиле эл журт барбы берчү жардам. Токойдо жалгыз кулжа бара жаткан, үндү угуп эмнекен деп келди чапчаң. Ошондо карышкырдын айткан сөзү, унутпайм эмгегиңди алып чыксаң. Турду да берки аркыны ойлоп мурда, жакшылык кылсамбы деп бул кургурга. Эңкейип карышкырга карады да, чыгарсам жебейсиңби деди кулжа. Карышкыр жанын сабап көп карганды, сени жесем бетимде кызыл барбы? Дегенде бою жибип кулжа досу, кол сунуп аны аңдан тартып алды. Жай алып жаны тынчып эркиндикте, кубанып ой кыдырып турду биртке. Кулжанын таттуу этин эстей калып, мындай деп сөз баштады карайтеке. Кандайдыр кайрылышат жакын жолдош, сага мен ыраазымын эй кулжа дос. Сен токсуң, мен ачкамын ээн жерде, мындайда түшөнбөсөң жакшы болбос. Кумсарып анда кулжа мындай деди, өлүмдөн эптеп алып чыктым сени, антыңды анда жатып айттың эле, эсиңде досум аның барбы дегем. Карышкыр анда минтип баштады кеп, ант бердим жебеймин деп айтканым эп, бирок да кантип эми сага тийбем, о катым өмүр бою жеген имет. Ошондо бир сур коен узун кулак туурадан бара жаткан шаша чуркап, токтотту тигил экөө тең кыйкырып, чатакка калыс бол деп акыл сурап. Арызын угуп көрүп экөөнүн тең, сот коен калыс болду мындай деген. Силердин айтканыңар баары туура. Бирок жалаң сөзгө аз ишенем, көрөйүн аны көзүм менен. Уккан соң соттун сөзүн кантип турат, карышкыр анга карай түштү кулап. Кан эми адатыңча тартып ал деп, кулжага куу турмактуу колун сунат. Турду да мындай деди адилет дос. Карышкыр карыш эми алкың токтот, териңди келип мерген сыйрып алсын, сендеге мындан башка айтарым жок. Азамат Адилет сот элдин кулак жүргүздү, кан ичерге катуу сурак. Эр чытып кулжа досун алып кетти, эркинде ырырдашып, жыргап куунап. Балдар, чыгарманы уктук. Эми окугандан кийин силерге бере турган суроом бар. Тамсил дегенде кандай чыгарма экен? Ач карышкыр кайда бармак болду? Коендун ушундай чечимге келиши туурабы? Карышкырга окшогон алдамчы адамдар барбы? Бул суроолорго ойлонуп жооп бергиле. Көнүгүүлөр үчүн убакыт келди. Азыр биз карышкыр менен кулжаны салыштырып, Вендин диаграммасын толтурабыз. Вендин диаграммасын толтуруп жүргөнбүз, ошол сыяктуу кылып карышкырды өзүнчө, кулжаны өзүнчө салыштырып жазабыз. Андан кийинки көнүгүү.
Сот болгон коюнго карата класстер түзөсүңөр. Эми балдар аңгемеден укканыңар боюнча сүрөт тартасыңар. Азаматсыңар балдар, саламатта калгыла.